Но автосалон иштеткен Аскар Бек деп интернетте катып чыгып атат го. Мен бул балдардан мындай мамиле күтпөдүм эле да. Мен Турцияга кетип атканымда Креса боюнча магазинме Креса алып келем деп, Креса KG магазинме. Машинамды таштап кеткенмин. Сатып берди. Машинам ошол жерде калган. Анан 4 күн ичинде бир кардар чыгып, анан баасын сүйлөшүп кыскасы, анан сатып беришкен балдар. Ошолордун офисине акчаны берип таштап кеткен. Немесин жазып берип. Анан мен Турциядан келдим, өзүм барганга мүмкүнчүлүк болбой калып, прачкаларды жөнөттүм. Прачкаларды жөнөтсөм, именно кардар канча сумма таштаса, ошончо сумманы жөнөтүрдүм да Аскары. Мен услугаң берем деп эле жакшы ниеттен неме болгом, анан андай болбойт да, сен аерде ошончо чоң жерде баягы арендага алып иштеп атасың, ар бир менеттин акысы болуш керек. Ошого эми баягы видеонун башын бир аз тамашалап баштап койдум. Ишиңерге ийгилик. Негизи туура мамиледе. Анан текеберленбей, күндөн күнгө силердин элдин алдында даражаңар көтөрүлүп атат. Алланын алдында да даражаңар көтөрүлсүн. Менетиңер ак, кылган менетиңерге сөз ак алышыңар керек. Мен просто видео аркылуу кайрылып коеюн дедим, а так жөн эле барып берсем болмок. Силерге как отзыв катары болсун. Молодцы, ишти кылгыла. Койго көбүнчө мындай эттүү тамактар жагат да. Калория көбүрөөк. Тамак жаман эмес азыр. Банан жеп атат. Банан. Это директор жакшы келди, продвижной. Ошол үчүн. Агай, Мен жебейм. остый коюшпай. Интернаттын тамагын. Интернат оокатын жесең чемпиондор чыкпайт. Режим болгондо жакшы. Кандай болсо жаман эмес азыр. Мандарин жеп атат. 90-жылдар болгон, даже нан жетпечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей туруда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп койгуңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде ой деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Жалал Абад шаардык жол коопсуздугун көзөмөлгө алган кызматкерлер бул күнү кала ичинде мыйзамсыз унаасын караңгылатып жүргөн айдоочуларга рейд жүргүзүштү. Мыйзам боюнча унаанын маңдайкы терезесин караңгылатып алууга жол берилбейт. Бирок тилекке каршы ага баш ийбеген айдоочулар кезикти. Караңгылаткан мыйзам беле айнеге лабойдун акысын билген эмесмин. Буга чейин билген эмессиз, алдыга мыйзамсыз экенин. Аны көрдүңүз го, өтө аз деле жок деле экен. Зачетный пленка окшош экен. Өзүм кадаткансызбы? Өзүм кадаткан эмесмин, бирок баш ийип, аз жаздат, макул болсун. Төлөгөнгө даяр. Хорошо. Мындай учурда кармалган унааларга жеринде протоколдор түзүлүп, айыппулдар салынды. Каптал жагындагы алдыңкы терезесин мыйзамга ылайык белгиленген өлчөмдөгү каражатты төгүп, 1 жыл аралыгында караңгылатып жүрсө, уруксаат берилет. Ал эми бул айдоочу төлөмүн төлөп, бирок маңдайдагы айнегин кошо караңгылатып алгандыгы аныкталды. Lexus автоунаасын гос номер 995 автоунаасын токтотуп текшерген учурда уруксаты жок, алдыга караңгылатып пленка басып алган, мыйзамсыз. Буга тийиштүү протоколдорду түзүп беребиз. Айыппул 20 000 сом салып.
Рейдтин жүрүшү калаадагы негизги көчөлөрдө улантылып жатты. Көбүнчө эч кандай уруксат барагы жок унаасын караңгылатып алгандар кармалып, 20 000 сомдон айып пулдар салынды. Кияморник автоунаасын токтотуп текшерген учурда Пушкина көчөсүндө алдыңкы терезелерине уруксаты жок экен тонировкага. Укук бузуулар кодексинин 194-статьянын 3-пунктуна таянып азыр тиешелүү протоколдорду толтуруп, водитель сыйрып коебуз дейт, жолун улантат. Сыйрыбаса айып көрөбү токтотобуз. Мыйзам баарына бирдей болуусу шарт демек, жол эрежесин так жана туура сактоо менен бирге мыйзамга баш ийип, мыйзамсыз кадамдарды жасабоого мундагы кызматкерлер айдоочуларды чакырышат. Мунара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары. Кызыл Кыядагы 37 жаштагы келиндин өлүмү тараган маалыматтар боюнча милиция үн катты. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында 37 жаштагы келин асынган абалда табылды. Бул тууралуу бүгүн 9-июнда өздүк булактар билдиришти. Аталган маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. 27 май күнү саат 14:00 чамасында Кызыл Кыя шаарында 1987 жылы туулган келин үйүндө асынган абалда табылган. Бул факт Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнө катталган. Учурда окуя боюнча териштирүү жүрүп жатат, деп айтылат маалыматта. Окуя тууралуу коомчулукта такталбаган маалыматтар тарап жатканы айтылды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы аталган окуянын 20 жылдык бүтүрүү кечесине эч кандай тиешеси жок экенин билдирет. Жубайлар 1987 жылы туулган классташтар болгон, бирок алар 20 жылдык жолугушуу кечесине барбаганы аныкталган.